Биз азыр Боом капчык айынын кире беришиндебиз. Бүгүнкү экранга алып чыга алып аткан каарманыбыз өзгөчө каарман, эл арасында жөнөкөй гана кызматын аркалап жүргөн адам. Эгер канча бир жылдан бери ошол түйшүктүү кесибинде иштеп келе жатканын жана кесибинин өзгөчө маанилүүлүгүн эске алганда, эл үчүн берип жаткан эмгеги ополтоодой. Азыр каарманыбыз Зымгырагайга чыгып кетиптир, түшкүчө күтүп туралы кичине. Жолдош байке! Düşe vergile, hızı tura versin. Рабочий место da bu. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын негизги каарманы Баскобаев Жолдошбек байке. Кыргызстандагы электр энергиясынын негизги кан тамырларынын бири болгон ушул Кемин аймагындагы электр жогорку кубаттуулуктагы электр чуалгаларын оңдоп түзөө иштери боюнча бригадир экенсиз. Эң негизгиси биз көрөрмандарга байкебиздин жашын тааныштыра кетишибиз керек. Жашыңыз канчада? 58-ге чыгам быйыл. 58, мына 60ка таяп калса дагы дал болсо өзүнүн баягы ак кызматында эл үчүн кызмат кылып жаткан экенсиз. Бул канча метр бийиктик? Бийиктиги 22 метр бар бу жерде. 22, Бул азырына опора деп аталат. Дагы деле ушул бийиктикке чыгып иштеп жаш балдар менен жарышып. Эми жарышпасак да иштейбиз да, кызматта иштегенден иштеш керек. Азаматсыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз албетте кызыктуу болот. Азыр сиздин баягы жумушуңузду кылганча сүйлөшөлүм айткач эле. Азыркы бүгүнкү жумушубуз Исикул 220 киловольт Исикульске 2 линиясында иштеп атабыз, 2 линиясында. Бул линия 220 киловольт, бүгүн 18 наряд менен бригада чыгып, ушул текущий ремонтту кылып атабыз. Бул линия негизинен Исикул 2 деп аталат, Кемин Исикул 2. Дагы бир линиябыз Кемин Исикул 2 тоо катары менен кетет. Бул 2 линия тең, бул көл аймагын полностью ушул 2 линия электр энергия менен камсыздап турат. Анан бул основной объект көл боюнча. Эми линияда иштеген балдардын баары эле билет, системадагылар билет. Биздин жумуш катал деп да айтсак болот, оор деп да айтсак болот. Эми биз балдар мына жаш балдар да иштейт бизде. Бул көнүп калдык жумушубузга. Эми биздики будний күндө ушул жумушта иштеп электр энергиясын элибизге, жерибизге, ишибизге бесперебойный берип турабыз. Жылы şu линияга келгем жумушка. Ошондон бери иштеп келатам. Бул жумушка иштегениме өкүнбөйм, наоборот. Мага кызыктуу ушул жумушум. Ар дайым тоо ташта, природада жүрөбүз. Каталдар да болот, мага чыдамкай болуш керек да адам деген иштегенден кийин. Бизде линияда иштегенде эмне? Высота основной. Ар дайым поезд менен чыгыш керек. Техника безопасности ар дайым колдонуп туруш керек. Экинчиден, наведенный напряжение деген болот. Көп кыйынчылык жерлерибиз бар. Кышында основной кар болот, күрткү болот. Жазгы шамалдар да катуу болот бизде. Көп нюанстар болгон, тростору сүзүлгөн, опораларыбыз деле жыгылган күндөр болгон. Эми ошонун баарына суу, ысык сууна чыдап иштеп келатабыз. Кыргыз жараны болгондон кийин ушул өзүңдүн жумушуңду так аткарып, өзүбүздүн өлкөбүзгө бир какой-то бир болбосо да салым киргизишибиз керек да. Анан мына жаш балдар да ушу үйрөнүп, буларды үйрөтүп атабыз ушу. Бул балдар да теория боюнча да, практика боюнча да жакшы иштешет. Биз дагы мен деле ушу келген ушу мурунку өтүп кеткен, пенсияга кеткен, иштеген кишилерден үйрөнгөнбүз. Эми электрик бул ар бир адам жара албайт, негизи ада электрик бул үйрөнөт. Анан адамдын өзүнөн көп зависит.
Мына март айы башталды, март айынан бизде ремонтный кампания башталат. Кышында эми бизде аварийный случай, плановыйлар бар, осмотр ошону эле кылабыз. А так март айынан баштап октябрга чейин ремонтный кампания дейт. Ошондо биз болгон кышында эметилген, анан ошол эскиргени болот, изоляторлордун сыныктары болот, проводдордун повреждениялары болот, износ болот. Ошолордун баарын осмотрда выявлять этебиз, анан кийин плановый жумуш менен ошонун баарын аткарабыз. Анан жайдын ызыгы болот. Эми ызыкта тоого чыгып кетесиң, суу жок болот, көлөкөлөй турган жер жок. Кышында күрткү болот, гололед деген бар бизде. Измараш дегендер болот. Анан ошондон авариялар болот. Провод үзүлүшү мүмкүн, грозовой трос үзүлөт. Күндүн температуранын мустаган сайын бул проводдор движениясы катуу болот. Негизи физика сабагынан эле өткөндөр, эгер билген кишилер, любой нерсе ысыганда бошойт, мустаганда керилет. Анан нюанстар болот. Анан ал биз линияны аймал авария бизге сигнал келет диспетчерден. Келгенде эми осмотрга чыгабыз. Анан күн болобу, түн болобу ал аварияны табыш керек. Мына сиз суроо берип атасыз күрткү. Күрткү бизде линияларыбыз бар. Перевалдар менен өтөт. Ошону жөө азып кыдырабыз. Бизде эч кандай башка выход жок. Жөө азабыз балдар менен. 2ден кое беребиз. Түнкүлөр болот, 3төн кетебиз. Ошону табыш керек. Анан ошол сепен аварияны карайбыз. Эртеси эмнени дайындап келиш керек. Мына ошол күндүн ысыгына, суугуна чыдаган мына балдар эле ушул балдар менен иштейбиз. Анан кээ бирөөлөрүндө мындай кандайча айтсам мындай өгөй башкача көрүнөт болуш керек. Эми биз көнүп калдык да. Эми биз өзүбүздүн шедик, кеминдик болгондо биз ар бир булуң бурчун, кайсы жерде көйгөй жерлер бар, каягында кандай кар түшөт, ошого балдардын эмесине, сапатына карап, өзүнүн иштеген опытына карап жиберебиз осмотрларга, өзүбүз табазабыз, мастерлер да кошулат. Анан ошол таап авариянын сепенин эметип, анан ошол аркылуу эртеси ошол менен келип аны устранение кылабыз да. Бригадама да рахматымды айтам. Ошо канча жылдан бери мында иштеп келатам. Бригадирде болдум. Мен буга чейин бригадирим пенсияда азыр ал киши. Алда далайды үйрөтүп кеткен мага. Ушуну мына азыркы жаштарга үйрөтүп атам. Жайдын убагында өзүң айткандай, природа, тоо таш бар, жандыктарды көрөсүң, суунун түрлөрүн көрөсүң, булактар бар. Эми кыргыз жери алтын жер да. Шунун баары бар. Анан биз муну линияга чыкканда көрөбүз, жандыктарды көрөбүз, природаларды көрөбүз. Тоодо ар кандай гүлдөр өсөт. Ышкын деген бар. Ошону өз колуң менен үзүп жейсиң да. Кыймылда базасың, иштейсиң, таза аба, таза. Кышында üşүйдесиң, апорго чыгып келсең күнгө жакын жылуу да. Ошол артыкчылыктар. Мен ошондой деп ойлойм.